Кыргыз прозаиги жана драматургу Мар Байжиев. Ал аңгемелерди жана повесттерди жаратып, замандаштарыбыздын рухий дүйнөсүн чагылдырат. Ошондой эле окурмандары ар бир чыгармасынан чукул ойго батып, чындыкты көрө алышат. Мен 7А класстын окуучусу Мамадалиева Акбермет окурмандардын бири катары бир тоголок самын аңгемесинин негизинде ушул сүрөттү жараттым. Сүрөтүмдүн темасы тунук сүйүүдөн куралган тамчы көз жаштар. Бул аңгеменин негизги каармандары Турусбек менен Зайра. Турусбектин канатында жүрөгүнүн ичинде болсо сүйүү жайгашкан. Ал ушул сезимдери менен бийиктерге канат каккан көпөлөк сымал болчу. Албетте, анын дагы үйүндө көйгөйлөр бар эле. Бирок ал өзүнүн жеке ички сүйүүсүн көйгөйлөрдөн жогору койгон. Ал эми Зайранын канатында кайгы өкүм сүрөр эле. Себеби анын атасы согушка кетип, атасына болгон кусалык, сагыныч бар эле. Анысы да аз келгенсип, апасы атасынан эч кандай кабар келбей туруп, кайыктагы бир дүкөнчү соодагерге тиип, Казакстанга көчүп кеткен болчу. Зайрага тирүү болгон ата-энесинин жолу эки жакка ажырым түшкөнү аябай оор тийип, кайгыга айланган. Бул сүрөттүн сол жагында Турусбек менен Зайранын тынбай суу ташып жүргөн балалык мөөнөттөрү көрсөтүлгөн. Ал эми оң тарабында болсо, алардын жашоосу түбөлүк болбой, максаттарына жете албай, Турусбек сүйүү гүлүн кармаган бойдон Зайрага суналбай калганы көрүнүп турат. Ал эми гүлдүн ортосунда отурган кыз Зайра. Ал жүрөктөгү кайгы көз жаштары менен бул дүйнө менен кош айтышып, периштеге айланып ыйлап отурган кербези. Бул чыгарма аябай аянычтуу аяктайт. Аңгемени окуп чыгып, ушунчалык оор кайгыга батып, 1-2 күн өзүмө келе албай жүрдүм. Эгерде бул чыгарманы кино кылып жаратса, аябай кызыктуу болмок деп ойлоп калдым. Көңүлүмдү сергитиш үчүн бөлмөмдөгү аквариумга кирип, балыкка окуп чыккан аңгемем боюнча айтып бердим. Кудайдын кудурети менен тилсиз, демигип карап, тостойгон көздөрүнөн жаш чыкты. Демек ал чыгармага түшүндү деп ойлойм. Себеби балык сууда сүзүп жүрүп, көзүн бир дагы ирмебейт. Ирмелбеген көздөн жаш чыкпайт деп коюшат. Бирок бул аңгеме балыктын да көзүнөн жаш актырды. Турусбектин тунук махаббатына бир гана асмандагы ай күбө болуп калды.